Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Эненин жүрөгүндөгү тынчтык өлкөнүн тынчтыгы. Жапаров энелер күнү менен куттуктады. Ар бир мамлекеттин гумандуулугу аялга болгон мамилеси менен баамдалат. Бул тууралуу Садыр Жапаров энелер күнү менен куттуктоосунда айтты. Биз коомдун өнүгүшүнө, өлкөнүн өркүндөп өсүшүнө зор салым кошуп келе жаткан апаларга, жалпы эле аял затына кам көрүүнү эртеңки келечегибизди аныктай турган негизги милдет деп билебиз. Мамлекетибиздин социалдык саясатынын эң маанилүү артыкчылыктуу багыты деп карайбыз, дейди Жапаров. Ошондой эле президент аял затынын коомдогу ролуна токтолду. Тегиңди сактайм десең, уул тарбияла, улутту сактайм десең, кыз тарбияла деген накыл кепти туу тутуп, мамлекетибизге, эл жерибизге акылын азык, каруусун казык кылып кызмат кылган уул кыздарды жарык дүйнөгө алып келип, урпак улап, улут сактап келе жатасыздар. Адамзаттын башына келген бактыны да, мүшкүлдү да көтөрө билген чексиз кенен жүрөгүңүздөрдү, керек болсо таш эритип, тоо кулаткан чексиз мээримиңиздерди эч бир жан тана албас, дейди президент. Ар бир жылдын май айынын 3-жекшембисинде Кыргызстанда энелер күнү белгиленет. Булак Спутник KG. Ош шаарында болгон ири өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликке Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан имараттан өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт 9:29 чектөөгө алынган. Учурда өрт толугу менен өчүрүлдү жана өрттөн жабыркагандар жок. Өрт өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм, 1 автошаты, өрт өчүрүү штаб, ыкчам топ жана Ички иштер министрлиги тез жардам кызматкерлери тартылган. Булак Супер KG. Жүрөгүздө гана калды. Зеленский Украина Бахмутту жоготконун мойнуна алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский бүгүн 21 майда G7 саммитинде АКШ лидери Джо Байден менен жолугушуунун алдында өлкөнүн аскерлери Бахмутту жоготконун мойнуна алды. Украинанын куралдуу күчтөрү Бахмутту көзөмөлдөйбү деген суроого Украин лидери менимче жок. Бахмут бүгүн биздин жүрөгүбүздө гана калды деп жооп берген. Буга чейин Вагнер куралдуу тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин анын согушкерлери катуу салгылаш жүргөн Бахмут шаарына көзөмөлдү толук орноткондугун билдирген. Өз кезегинде Украинанын куралдуу күчтөрү бул маалыматты четке каккан. Булак Супер KG. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер согушкерлер тобун жана орус аскерлерин Бахмутту алышы менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Владимир Путин Вагнер десанттык отряддарын, ошондой эле аларга керектүү колдоо жана флангдарын жабуу менен камсыз кылган Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн бардык аскер кызматкерлерин Артемовскти бошотуу операциясынын аякташы менен куттуктайт деп айтылат билдирүүдө. Кремль ошондой эле өзгөчөлөнгөндөрдүн бардыгына мамлекеттик сыйлыктар ыйгарыларын билдирди. Буга чейин Вагнер куралдуу тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин анын согушкерлери катуу салгылаш жүргөн Бахмут шаарына көзөмөлдү толук орноткондугун билдирген. Булак Супер KG. Миронов Путиндин талапкерлигин 2024-жылы дагы шайлоого көрсөтүүнү сунуштады. Справедливая Россия за правду партиясынын лидери Сергей Миронов съездин делегаттарына РФтин лидери Владимир Путиндин талапкерлигин 2024-жылдагы президенттик шайлоого көрсөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Миронов буга чейин партиянын съездинде өзүнүн талапкерлигин келе жаткан шайлоодо көрсөтпөстүгүн жана РФтин азыркы башчысын колдоону сунуштай турганын айткан. Буга байланыштуу бүгүн биздин съездин делегаттарына Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин талапкерлигин 2024-жылдагы шайлоого көрсөтүүнү сунуштайм деген Миронов пленардык отурумдун жүрүшүндө. Добуш берүүнүн жыйынтыгы делегаттар Мироновдун сунушун колдошу менен аяктады.
Справедливая Россия за правду партиясынын 12 съезди Москва облусунда өтүп жатат. Булак Назар Ньюс KG.